Keçе мына жерде Баткендик аксакал чыгып сүйлөдү. Мен ал кишини чыкканда эле сүйлөдүм. Жалил деген аксакал бул жерде отурса керек. Ал аксакал сүйлөгөндөн кийин мен өзүмдүн проблемаларымды айта албай да калдым. Айтсамбы же жөн эле койсомбу деген ойлор келип кетти. Ал киши баласын жоготкон чек арада. Баткен эли, биз сиздер мененбиз. Ош, Жалал Абад, Чүй дегеле 7 область 2 шаар сиздер мененбиз. Дайыма чек арага бекем болгонуңуздар үчүн сиздерге чоң рахмат. Рахмат чоң. Баракалла, рахмат. Мына Баткендик кечеги аксакалды көрүп, мына менин да ыйлагым келди. Мен как эркек катары, патриот катары бир түк зымды жана колючий проволоканы. Ушуну мен инициатор болоюн. Жалаң эркекмин дегендер бир түк жанагындай зымды алайлы дагы, ушул ала немеге жардам берели Баткенге. Тозушалы ушуну. Эркекмин деген бардыгыңыздарды мен ошого чакырамын. Ар бир эркек 18ден өткөнүн каптайлы дагы ушул Кымчыбек акеме жардам берели, ошону тозойлу. Жок дегенде зымды берип берели ошол жака. Тезирээк болсун деп атам. Жолдош президент, ушул сизден сураныч. Бир зым менен паларка. Баткен областынын Баткен районунан Аксай айыл өкмөтүнүн Көкташ айылынан болом. Азыркы күндө бизге детсад да керек эмес, мектеп да керек эмес, үй да керек эмес, мал да керек эмес, жан да керек эмес. Бала чакабыздын гана эмесин ойлоп калганбыз. Анткени 2-3 сааттын ичинде бардыгы күйүп кеткен. Кээ бир жарандарыбыз бир сыйра кийим менен калган. Азыр бизге тынчтык керек. Биз эч качан өзүбүздүн жерибизди таштап кетпейбиз. Yeah.